Биз бүгүн Ош шаарындагы Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин үңкүрдөгү бөлүгү менен тааныштырабыз. Аталган тарыхый жай Кыргызстандагы көрүнүктүү музейлердин катарында турат. Белгилей кетсек, бул жай 5 жыл бою казуу иштери жүргүзүлгөн соң 1978-жылы Сулайман Тоо музейинин карамагына өтүп, кыргыз элинин маданияты, тарыхый эстеликтери, революция, нумизматика, эпиграфика бөлүмдөрү ачылып, музейдин экспозициясы кеңейтилген. Бул музей 1978 жылы курулуп, проекттин автору архитектор Кубанычбек Назаров. Музей 2 кабаттан турат. Бул астыңкы кабаты өз ара байланышкан карсттык үңкүрчөлөр, ал эми үстүңкү кабаты табигый үңкүр болуп саналат. Бул астыңкы кабаты жалпы аянты 1238 квадрат метрден түзүп, 13 кичинекей үңкүрчөлөрдөн турат. Кышын жазын 17-18 градус жылуулукта кармап турат. Жалпысынан музей 13 бөлүккө бөлүнүп, биринчи кабатында 2 кылымдан тартып 20 кылымга тиешелүү буюмдар менен толтурулган. Андан сырткары алыскы аймактардан табылган кумура, таштар жана зарастризм дининен тартып бүгүнкү ислам динин чагылдырган экспонаттар коюлган. Биринчи залыбыз бул биздин жергебизде эң байыркы зарастризм деген дин болгон. Ошол динге таандык бизде экспонаттарыбыз бар. Андан кийин бул динден кийин дүйнөлүк диндердин бири болгон буддизм дини келген. Бизге Орто Азияда биринчи кылым жарымында буддизмге байланыштуу экспонаттарыбыз бар. Андан кийин ислам дини келгенден кийин ислам боюнча дагы бизде атайын өзүнчө бир ислам залы деп ислам динине тиешелүү экспонаттарыбыз бар. Ал эми 2 кабатка көтөрүлгөн тепкичтердин айланасына үстүбүздөгү жылы атайын заманбап жабдыктар орнотулуп, анда Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргизилген жаныбарлардын сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле адамзатынын байыркы жашоосун чагылдырып жасалган атайын композициялар менен да таанышууга болот. Музей комплексинин 2 кабаты Рушан үңкүрү деп аталат. Бийиктиги 9, узундугу 22 метр. Негизги бөлүгүнө боз үйдүн жарым макети орнотулуп, анда кыргыз элинин көчмөн жашоосун чагылдырган буюмдар, комуз жана ат жабдыктар бар. Аталган музей 2009 жылдын июнь айында Испанияда өткөн ЮНЕСКОнун 33 кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын атынан Сулайман Тоо маданий ыйыктоо катары бүткүл дүйнөлүк баалуулуктар мурастарынын тизмесине кирген. Терең тарыхты камтыган бул музейде тээ байыркы жазмалар да кездешет. Учурда да уникалдуулугу артып, көпчүлүктү кызыктырып келет. Музейдин көркөмдүүлүгүн арттырып, жаңы экспонаттар менен толуктоо максатында мында жылына атайын кеңешме жыйындары өткөрүлүп турат. Быйылкы тарых жана маданият жылынын урматы үчүн да аталган жайдын кызматкерлери тарабынан бир нече иш-чаралар пландалган. Быйылкы тарых маданият жылында көп мероприятияларды өткөздүк. Барспектин 1000 жылдыгын выставкаларды жасадык. Эгемендүүлүк Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 25 жыл болот быйыл. Независим Кыргызстанга биз мероприятие өткөзөбүз 25 жылына карата августта. Сулайман Тоо жайына эс алууга чыккандар биринчи эле үңкүр музейине баш багышат. Быйылкы жылга карата музей көрүүчүлөрдүн саны да арган. Азыр мен бул музейди көрүп чыктым. Ичинде аябай сонун буюмдар сакталган экен. Бул буюмдар Кыргыздын улуттук мурдакы жашоосун чагылдырып турганы көзөмөлдөп турат, көргөзүп турат. Музей тарыхый жалпы адамзат коомунун өнүгүүсүндө эң узакка созулган таш доорунан баштап, түштүк Кыргызстандын азыркы күнгө чейин жашоосун чагылдырып турат.